Мен эмне өзүм жеримди саттымбы же мен өзүмдүн элимди саттымбы? Мен жаратман адаммын. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Бизди анча мынча сындадыңыз, ал дагы бышырдыңыз дегендей бизди дагы Дары болсын. Мен ошол дары болсун ичине мындай тарыхын айтып коеюнчу, каяктан чыкты бул сөз. Силер үчүн айтып коеюнчу. Фарид Ниязов артында келди, аябай настроение жок экен. Отуруп эле аны мага асылды. Ширин Айтматова ал баягы туура эмес, ага жалган маалыматтар бергендин негизинде ана чыкты да. Мындай байкасаңыз, мен күчтүү лидер балдар менен бириктим. Крим чөйрөнүн азыркы саясатка таасири кандай азыр? Мен билбейм, мен мисалы мен саясатка мен аны сезген жокмун. Эгерде сизде бирөөгө чабуул жасаңар, анда дайыма бүткүлө бул беттен дагы, бул жактан дагы кандайдыр жооп болот. Түнү күнү мамлекет жөнүндө, эл жөнүндө ойлонот. Бакыт мырза, айтсаңыз, мына кезинде мыйзамдарды эч каршылыксыз кабыл алдыңыздар. Анан акыркы мына шайлоого 1 жыл калганда ушул шайлоонун оюндун шарттарын өзгөртүүгө эмне үчүн мындай катуу кириштиңиздер да, депутаттар? Ошол эле 9% ченди айталык, же болбосо ошол күрөөнү айталык. Ушунун баарын ошол кезде кабыл албай каршылык көрсөтүүгө парламенттин кудурети жетпейт беле? Ошол кездеги 9% мен колдогом. Анткени биздин партия 9% аш калганбыз. Эч андай коркунуч же өтпөй калабыз деген бизде ой болгон жок. Бүгүнкү күндө деле ушундай ой. Биз президент шайлоонун астында эрежелерди тактап алайлык деп тапшырма берген депутаттарга. Айтпаш керек, ошол кезде эмнеге андай туруштук бербедиңер депчи. Мен бүгүнкү күндө эле ушул 9%га деле мындай каршы эмесмин. Бирок биз жаштардын мындай сыртта, парламент сыртта жүргөн саясатчылар менен жаш саясатчылар сүйлөшкөндө ошондой ойлорду мен уктум да. Ошондо өзүбүздү да ойлобой, башка партияларды, башка жаш партияларды дагы ойлоп, ушуна сунуштаганбыз. Бирок тилекке каршы июнь айында ал сунуштар бирөө дагы өткөн жок. Тиги жумушчу топ, президент алдында жумушчу топ түзүлгөн, ошолардын тиги сунуштары өттү. Ал жерде андай радикалдуу күрөө боюнча жана босогуу боюнча андай өзгөрүүлөр жок болчу. Бул эмнеден кабар берет? Анда ошол мыйзам долбоорлорун кабыл алууда парламенттин президенттик администрациядан көз каранды экендигин, өзүнүн позициясын же ошол эле коомдук талкуудагы айтылган пикирлерди эмне үчүн алга сүрөй албай атасыздар? Эми жалпы парламент боюнча мен жооп бере албайм. Анткени ар бир депутат өзүнүн добушун берет. Ошон үчүн өзүнүн ою кандай экен, ичиндеги кандай ой болуп атканын мен аны айта албайм. Биз өзүбүз аракет жасадык, биз өзүбүздүн вазифасын аткардык. Бирок бул парламент деген бул добуш менен чечилет. Ошого бүгүнкү күндө биз июнь айындагы мыйзам долбоорунун ишке ашырылбаганы, анткени балким анда парламент ага дагы даяр эмес болгондур деп ойлойм. Бүгүнкү күндө кайра абдан көп талкуу болуп атат, талкуу болуш керек. Бүгүнкү күндө дагы башка депутаттар, ушул демилге болгон депутаттар бүгүнкү күндө алар 9-дан 5%га түшүрөбүз деп мына демилге болуп чыгып атышат. Бул көрүнүш боло берет дайыма. Бир кезде колдоо жок, бир кезде колдоо табат. Ошон үчүн бул жерде талкуу абдан жакшы болуш керек коомчулукта. Кийин биз биргеликте ошо коомдун талкуунун негизинде парламент, президент, өкмөт баарыбыз биргеликте лидер фракциялар болуп чогулуп дагы анын аягына чейин чыгабыз деген ойдомун. Убакыт аз, босогонун ушинтип ылдыйлатууга сиздердин колдоо таба аласыздарбы? Кандай ойлойсуз? Парламент колдоп бериши мүмкүнбү? Эми мен азыр жооп бере албайм. Июнь айындагы колдоо тапкан жокпуз. Бүгүнкү акыбалды, бүгүнкү сүйлөшүүлөр негизинде мурдагы позициядан азыркы позиция башка болуп калды. Сүйлөшөйлүк, түшүрөйлүк деген депутаттар чыгып атат. Тиги мени колдобогон депутаттар аз бүгүнкү күндө кайра киргизбейсизби деген ойлорду айтып атышат, өздөрү киргизип атышат. Мен айтып коеюн, мен бул жерден 9%дан коркунуч менде жок. Мен айтып коеюн, 1%, 2% койсоң дагы, эгерде партия иштебесе, ал 1%, 2%дан өтпөйт. Мен силерге статистика айтып коеюн, 2015 жылы 14 партия катышты.
14 партия катышты. 7% болсо болсун 6 партия өттү. 6 партия өттү. 6% алган партия бир эле партия болду. Калганы 1%га жетпеген процент алышты. Мына эсеткиле, эгерде 6-7 болсо 7 партия 1% жетпеген тиги болсо гана алышты. Ошон үчүн бул жерде 1%ды койсоң дагы ошол иштебеген адамдар, өзүнө мындай жакшы татыктуу көрсөтө албагандар алар 1% да ала албайт. Эми ал кезде бул 9%ды Атамбаев киргизди деп атпайбызбы? Ал кезде Атамбаевдин күчтүү СДПКсы болчу. Азыркы бийликтин КСДПны мындай бир таасирди өзүнө тартып алуу аракети десек болот, оңунан чыккан жок. Бүгүн КСДПнын абалын көрүп турасыз. Бийликтин деле балким ошол 9%дык добуштарды алууга дарамети жетпегенин түшүнүп тургандыр азыр. Ошол бийликчил партиялардын келечеги кандай болот? Аларда ушул пайызды түшүрүүгө азыр кызыктар болуп тургандыр. Мен сизге суроо берип коеюнчу, мындай жөн эле жаран катары да. Бүгүнкү күндө биз айтып атабыз, парламент президенттик башкаруу деп атабыз да. А сиздин оюңузча бүгүн кандай башкаруу болуп атат? Президент Факт жагынан. Президент. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн 9% боюнча азыр президент ал боюнча өз үнүн каткан жок. Айтып элек дагы да. Ошон үчүн айтып атпайбы, азыркы талкуу болуп, мен мисалы катары президентке кирсем, мен ошол боюнча элдин ою, саясатчылардын талкуу негизинде ушундай пикирлер болуп атат деп мен айтам. Анткени азыр көбүрөөк талкуу болуш керек, аргументтер болуш керек. Мына бизди бул жерде дагы абдан көп маселе чыгып атат. Эртең 7-созутта келген парламент бул сабаттуу болобу, билимдүү болобу, адискөй болобу? Ошол жерден дагы абдан көбүрөөк караш керекпиз да маселени. Ооба 9 же 5 же 4 кылып коебуз, бирок ким келет? Кайра эле мындай айткандай колхоздун складында завсклад болгон, завсклад эмес даже, охранник болгон, ал дагы депутат болом деп атпайбы? А өзү сурасаң, депутатка мына барам деп атасың, эмнеге барам деп атасың, айтчы. Мыйзам деген эмне деп сурасаң, билбейт. Мыйзам деген эмне? Конституция деген эмне? Бүгүнкү башкаруу система кандай бүгүнкү учурда десең, билбейт. Мына ошол маселелер бар да. Ошол сапат парламент келеби? Ошол боюнча ал боюнча дагы абдан ойлонуш керек да. Ошон үчүн бул балким биз азыр 9%ты бул кереги жок деп атабыз. А балким биз 9%ты кереги жок деп алып, анан кийин төмөндөтүп, кийин сабатсыз парламент алып келе албайбызбы? Ал жагы дагы бар да. Ошон үчүн бул жерден биз бул мындай чечилди деген мен мындай бүттү, андай өзгөрбөйт деген мен көрбөй атам. Өзгөрөт. Анткени сүйлөшүп атабыз да. Өзгөрөт. Башка балким проценттер коебуз, башка талаптарды коебуз деген ойлор да айтылып атат. Парламенттин ишине сиз өзүңүз кандай баа бересиз? Эртең келечекте тарых кандай баасын бере алат? Мен сизге бир нерсени айтып коеюн. Мен жалпы парламенттин ишмердүүлүгү жөнүндө кыскача 1-2 сөз менен айтып койсом, анан кийин өзүм жөнүндө айтып кетсем. Легендарный парламент 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи бүгүнкү 6-созду карасак ишмердүүлүгүн. Ошол 130-150 мыйзамдар кабыл алынчы, бүгүнкү күндө 6-созда ушуну жасайт. Отчетторду кабыл алчы, отчетторду алып келатат. Сын пикирлерди айтылып келатат. Бирок ал балким бүгүнкү күндө ошо соцсеттеги тармактагы же элдин тиги оюнда бүгүнкү күндө парламенттен балким башкача өзүнүн иш алып баруу көргүсү келип атат деген түшүнүк болуп атат деп эсептейм да. Эми өзүбүздүн фракциябыз жөнүндө айтып койсок, азыр бизге бүт сын пикирлер мен өзүбүздүн фракцияга тиешелүү деп мен эсептебейм. Анткени биз 34 убададан биз 18 убаданы аткардык биз. Мына бүгүнкү күндө машина трактордун станциянын бүгүн мамлекеттик программага айланды. Эгерде биз убада бергенбизби, 500 техника келет деп мамлекет деңгээлинде 800 техника бүгүнкү күндө келди. Техникалар кандай келди? Келди. Бул кандай келди? Сиз ойлогула, бул партиянын эсебинен келди. Партия деген бул силер туура түшүнгүлө. Партия деген бул келет дагы өкмөткө өзүнүн партия программасын сунуштайт да, ошону аткарышын карайт. Бүгүн МТСтин иштеп аткан машина трактор станция өкмөттүн программасында иштеп атат. Бул шарт түзүп бердик. Эгерде мурда 9-10% болсо лизингке, бүгүнкү күндө 6%. Ким жер менен иштебегендер,
техника менен иштебегенде, дыйканчылык кылбаган адамдар алар көрбөйт эч нерсени. Ал сезбейт дагы, анан кийин айта берет, ой эч нерсе кылган жокпуз. Мына бүгүнкү күндө 120 МТС түзүлүп, 200 000 гектар жерди иштетип атат. Бул биздин жеңишибиз. Мына бүгүн ветврачтардын статусун биз көтөрдүк. Мисалы мына пособие алып атканда энелерибиз бала үчүнчү. Ал жерде мурда пенсиянын киреше булагын кирет эле да. Аны биз алдык го. Мына бүгүнкү күндө пенсионерлер тиги энелерибиз пенсияны киреше булагын алган бизди рахмат деп атышат да. Эми кайсы жерде мен айтпайм, биз түптүз жакшыбыз депчи. Болот. Кемчиликтерибиз да бар. Анын адамда кемчиликтер болот, жаңылыштыктар болот. Бул ал жерде мен мындай туура эле көрүп атам. Анткени сындаш керек, айтыш керек. Шайлоо алдында ошол өкмөт аткарган иштердин баарын КСДП партиясы өзүнө ыйгарып алганы менен белгилүү болду эле да. Мындай өкмөттүн катардагы жумуштарын эле өнүгүү прогресс өзүнө ыйгарып алган жокпу? Же чын эле сиздердин мындай ошол маселелерди козгоп киргизген фактылар менен айтып бере аласызбы? Факты бар бизде. Бар жок, факты бар. Биздин фракциянын чечимдери бар. Биздин фракциянын чечим негизинде токтом долбоорлор бар. Токтом долбоорлордун негизинде өкмөттүн токтому кабыл алган токтомдор бар. Бүгүнкү күндө иштеп атат. Аны биз сүйүнөбүз. Мисалы бизге эртең элге чыкканда мен сүйлөй турган сөзүм бар, аткарган жумушум бар. Эмне жасадык деп мен айта алам. Мен уялбайм. Ушул чакырылышта эми жеке өзүңүздүн басып өткөн жолуңузга келсек да, ушул чакырылышта сиз эмне жоготуп, эмне таптыңыз? Айтайын дегеним, интернетте комментарийлерди негизи окуйсузбу? Мурда окучумун, азыр андай көп деле окубайм комментарий. Мен мына кечээ сиздин видеолоруңузду көрүп отуруп, анан аябай ушундай комментарийлер көбөйүп кетиптир да, анткени сизди ушул позициясын жоготту, ошол эле Атамбаевка айтылган сөздөрдөн улам айтылса керек. Өзүңүзгө өзүңүз кандай баа бересиз? Эмне таптыңыз, эмне жоготтуңуз? Балким катачылыктарыңызды азыр моюнга алганга болот. Адам катачылык менен жашайт. Аны биз эч ката жасаган жокмун деп айта албайбыз. Өдө ылдый боло берет бул саясатта. Анан кийин позиция, кайсы позиция? Мен өзүм жеримди саттымбы? Же мен өзүмдүн элимди саттымбы? Эгерде Атамбаев өзүнүн ыктыяры менен, өзүнүн каалоо менен кетип аткан биринчи жолу тарыхта Кыргызстанда мындай постсоветский мамлекеттерде биринчи жолу өзүнүн ыктыяры менен кетип аткан болсо, аны салт катары эгер биз жакшы сөздөрдү айтып койсок туура деп эсептейм. Анан кийин өзү алып келген, өзү үгүттөгөн президентти 3 ай 4 ай өтпөй өзү жамандап, өзү бата берген президентке өзү кайра эле каралап, өзү кайра эле туура эмес сөздөр сүйлөп, ага өзүнүн биз калыстык сөзүн айтсак, эми биз эскини карай беребизби, капачылыктарды карай беребизби, же биз алда көздөй өсөбүзбү? Менде эле көп капачылыктарым бар, мисалы. Кандай? Мен капачылыктарым дегеним мен өзүм турмушундагы, бирок мен аны чыгып алып эле баардыгын жарыя кылбайм да. Анткени мен алда көздөй, мен жаратман адаммын. Мен жаратып эле келатам. Мен мындай жары бузуп деген менде ойлор жок да. Позиция деген кайсы позицияны айтып атышат? Мисалы мен эч качан биригүүлөр боюнча суроолор айтышы мүмкүн силер. Мен бир жерде дагы биригүүнүн негизинде таштап кеткен жокмун. Позицияны турдум аягына чейин. Шайлоо болсун, башкасы болсун, мен эч качан алардын бирөө дагы айта албайт алардан. Кимиси болсо дагы айта албайт, сен бизди таштап кеттиң деп. Мен аягына чейин туруп келгенмин. Мына ушул позиция. Биригүү тууралуу дагы суроом бар ага чейин. Атамбаевдин берген дарыларынын күчү кете элекпи? Атамбаев дары болсун деп айткан эсиңиздедир. Негизи эле Атамбаевден алган сабагыңыз эмне болду сизге? Мен ошол дары болсун ичинде мындай тарыхын айтып коеюнчу, каяктан чыкты бул сөз. Силер үчүн айтып коеюнчу. Биринчи жолу берип атам. 2016 жылы Атамбаев бизди лидер фракциялар чогултту. Спикер анда Чыныбек Акунович болчу. Ошондо чакырып Атамбаев бизге айткан, мен ушу конституцияны өзгөртөйүн деген оюм бар.
Ошондой арасында Текебаев өмүрүкчү кеңеш жок экен. Ошондо мен өзүм жалгыз айттым, ушу арасында ушу лидер фракциялар билет. Мен ошондо айттым. Дагы бир лидер фракция жок, эсим жок. Текебаев жок, ушу биздин арабызда. Текебаевди киргизип койбойлукпу? Текебаевди. Текебаев киргизип ал деле каршы эмес конституцияны өзгөрткөнгө. Анча мынча кемчиликтер болсо оңдогонго ал да макул. Мен сүйлөштүм ал менен десем, жок, аны биз киргизбейбиз, сен дайыма ошо агаңа колдой бересиң, анткени сен жердешсиң, ушундай сөздөрдү аябай катуу сынды айтты. Мен аны учукпадым. Эми анын ой экен депчи. Анан кийин экинчи жолу дагы чакырды, ошол жылдары август айында окшойт. Чакырганда аны бизди саат 10го чакырды, кечигип келди. Бир 45 мүнөткө кечигип келди. Фарид Ниязов артында келди, аябай настроениясы жок келди. Отуруп эле аны мага асылды. Сен деди ушу 5-чи созутта эгерде сен каршы чыкпаганда биз 10% кылат элек, 9% кылат элек. Сен ушунда каршы чыгып 7% өткөзүп алдың. Мына азыр 6 фракция кирди. 6 фракция киргенден кийин мына азыр ушундай башаламан болуп атат. Андай мындай деп. Ана мен айттым. Урматтуу президент, мен ушу 5-чи созутта андай өнүгүү прогресс фракция жок эле. Бир жалгыз мен депутатмын. Эгерде мен ошондо 7%га калыш керек аргументтер менен сүйлөп, анан СДПК фракциянын депутаттары мени колдоп, мен эмес башкалар да сүйлөгөн. Ошондо мен эмне бүгүнкү күндө күнөөлүү менмин деп. Анан кийин ал дагы ачуу сындарды айтты. Мен ага айттым, сиз андай бир эле мага асылбаңыз. Сиз андай айткан сөздөрдү мага бул мындай негизсиз десем, ошондо анан кийин учукпай, анан мен ушул тиги жыйналышта мен сүйлөбөй койдум. Мындай айткандай, жалпак сөз менен айтканда, отуруп, ончукпай отуруп бердим. Анан жыйын бүтүп атканда аягында айтып калды, Бакыт, эми башка фракциялар лидерлерин мен дагы урушам, сөгөм керек болсо, андан дагы катуу айтам, тигиндей мындай деп, мага баягы эми көрүп атат, эми капа болуп калгандай, эми мен кичине көңүлүм көтөрүп коеюн деп. Мен ушундай айтып койдум, эми сиз эми кандай болсо дагы Кыргызстандын президентисиз. Ал сиздин айткан сын пикирлер балким бизге бул кийинки жашоо турмушубузга дары экен болушу мүмкүн деп койдум. Мына жөн тамаша катары айтып койдум да. Ошондо анан кийин баягы тиги заседанияда анан кийин эми сиз жакшы адамсыз тигиндей мындай деп мактап айтып коюп анан дары болсун дебеди. Мына ушул тарыхы бул. Эч кандай бул жерде баягы жаңылык эмес, бул аны баягы лидер фракциялар деле билет аны. Бул силерге биринчи жолу мен айтып берип атам буну. Жана өзүңүз биригүүлөр тууралуу айтып өттүңүз да, эми сиз биригүүлөргө тажрыйбаңыз мол эле кишисиз. Анан жакынкы шайлоодо кайсы күчтөр менен биригишиңиз мүмкүн? Мен сиздерге айтып коеюн. Мындай байкасаңыз, мен күчтүү лидер балдар менен бириккем. Туурабы? Ооба, сакмат. Мен жөнөкөй баягы лидер эмес адамдар менен бириккен эмесмин. Мен күчтүү саясатчылар менен бириккенмин да. Эң негизги бириккен ою, ойлобогула, мындай мен ушуну азыр терең түшүндүрүп берейин. Бириккен ой бул биринчи мамлекеттин өнүгүшү. Ошон үчүн бириккен бул жакшы, экинчи жагынан жаңы адамдан ой жүгүртүүнү көрөсүң. Кайсы жаңы идеяларды угасың. Балким кемчиликтерди көрөсүң. Балким сенин кемчиликтериң дагы айтылат да. Абдан мындай сүйлөшүү процесси абдан сонунда. Мен ошол сүйлөшүү процессин жакшы көрөм. Ошон үчүн келеки шайлоодо бул биздин партия негизи өзү бул 2020 жылы процессте катышат. Анан кийин бүгүнкү күндө биз консультация, азыр мен айта албайм мындай ачык да, анткени эч нерсе жок азыр. Консультация, диалог, сүйлөшүү ал болуп атат. Ким менен азыр биригебиз же өзүбүз жеке кетебиз, азыр мен бүгүнкү күндө мындай эми силерди алдабай эле коеюн да, азыр мындай жок да мындай жыйынтыктар. Аны сиздер жакшы билесиңер, биз эгерде жыйынтык чыкса, биз аны официально чыгабыз, кол коюп, андай ал деле тажрыйбабыз бар анда бизде. Сүйлөшүүлөр башталып элекпи? Ага чейинки. Мындай консультация эле болуп атат. Конкретно кол коюп, мындай печать басып, андай жок. Кайсы саясий күчтөр менен сиздердин мүдөөңүздөр бир деп эсептейсиз? Алган багытыбыз бир. Кайсы саясий күчтөр бар? Ошол эле партиялардан азыркы. Мен чындыгын айтканда, мен мындай өтө жаш эмес, мындай
40 жаштагы балдар мен көрүп атам да, анча мынча аз парламентте эмес, саясатчыларды эми азыр алар белгилүү эмес, бирок алардын алар менен сүйлөшкөндө көз карашы, мамилеси болуп аткан, мен ошолорго сүйүнүп атам. Ошолор менен мындай барганга мен даярмын да. Ошолор менен бир күч болгонго, жаратман балдар менен абдан көп азыр мындай медицина тармагында өзүнүн көз караштары бар, частный бизнесте деп коебу, бизнесмен, бирок врачтар. Бирок алар өзү көз карашта өзүнүн баягы ишин оң жака койгон мен көрүп атам да. Ошолор менен барыш керек. Мугалимдерди көрүп атам азыр. Мисалы мына билимкана деген мектеп турабы? Абдан мына мен кечээ мен Кеминге барып келдим. Анан кийин Жалал Абадта көрдүм. Ал жерде орун жок болуп атат. Акча платный, орун жок. Мына ошогондор менен өндүрүштө иштеп аткан балдар менен кээрки учурларда мен мында көрүп байкайм да, саясатчылар мындай публикага чыккан саясатчылар сүйлөп атат, тим эле жакшы сүйлөйт да. Бирок экономика бул эмне деп сурасаң, унчукпай отуруп калышат. Ички дүң продукция деген эмне? Ички дүң продукциядан вообще негизи ички дүң продукция эмнеден турат? Сурагы билбей калышат да. Анан ошондой жаратмандарды, эл ичинен чыккан ошондой иш билгилерди колдоп алганга биздин жарандардын саясий аң сезими азыр ошого жетилдиби? Биз даярбызбы чын эле каалообуз менен тандоон жасаганга? Элбе? Эл. Партиялар чыкканда мен ошол мыйзам долбооруна сунуш киргизгем. Эфирди бекер бериш керек партияларга. Ошол эфирди 3төн 2си дебатка бериш керек. Ошол дебатта партиялар программа жөнүндө, идея жөнүндө, өзүнүн ойлорун жөнүндө айтыш керек. Канча көбүрөөк элге биз чыксак, ошондо эл акчага эмес, ошо идеяга, ошо программасына, ошол тиги көз карашына добуш берет деп ишенем. Биздин элибиз өтө эле тиги төмөн эмес, аябай акылдуу. Бирок жоопкерчилик да болуш керек. Убаданы бердиңби? Кийин аны аткарышындагы мыйзам чегиндеби же мыйзамга жазабызбы? Кечээ дагы мындай бир ой болуп калды. Эгерде аткарбасаң, анда ушул партия парламенттен кетиш керек. Мисалы отзыв. Бирөө айтат, уголовный тиги жазык кодекске жазайлык. Эгерде өзүнүн убадасын аткарбаса, анда мошенник деген статья менен алар соттойлук дейт. Ушундай сөздөр айтылды. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн негизи бул жерде убада бериш, анан кийин аткарылыштагы эгерде ошол дал келип турса, ошондо эл бизге ишенет. Келечекте мен ойлойм ошого келебиз биз. Бирок качан келебиз? Мен аны мындай айта албайм, бирок ошого аракет жасаш керекпиз. Өнүгүү шайлоого бара турганы айкын. Мурдагыдай эле ушул МТСтер менен алдыга жылып кетебиз. Позицияңыздар кандай болот? Биз бүгүнкү күндө айыл чарба багытындагы бүт иштерди биз аткарып бүттүк. Биз азыр жаңы идея менен чыгабыз. Биз бирден бир идея, биздин приоритет бул билим берүү болот. Билим берүү. Бүгүнкү күндө мен районду айтпай эле коеюн. Өтө областтын борборуна жакын жайгашкан райондун бири 5 мектеби 110 балга жетпеген бир да окуучу алган эмес. Бул коркунучпу? Коркунуч. Билимдүү бала, ден соолугу бекем, ошол адам гана экономиканы көтөрө алат. Эгер оорукчан болсо, билимдүү эмес болсо, экономиканы көтөрө албайт. Билимдүү адам мыйзамды жаза алат. Билимдүү адам жаңы технологияны тез өздөштүрө алат. Билимдүү адам медицинада жаңы ыкмаларды алып келет. Биринчи приоритеттен ушул болот деген биз азыр ойдобуз. Бирок аны биз дагы эл менен кеңешебиз. Бакыт мырза, жана дагы өкмөттүн дарегине сын айтып өтпөдүңүзбү? Анан жогорку кеңеште да аябай көп айтасыз ушул маселени-чи. Жанагы ошол эле билим берүү министри келгенде ага тоскоолдуктар ошол эле аппараттан болоорун белгиледиңиз. Кечээ күнү эле мыйзам долбоорлору чаң басып өкмөттө жатканын айттыңыз. Өкмөттүн чабалдыгын көрүп турасыздар. Эми кандай чара болуш мүмкүн? Да кайсы каттачылыктарын сиз белгилей турасыз?
мен бир эле Абылгазиевдин бул жерде күнөөсү эмес. Бир эле адам Абылгазиев бул жерде негизги бул аппараттын ишмердүүлүгү. Мына караңыздар, бүт проблема аппаратта болуп атат да. Өткөндө проблема эмне болду? Тууганы келип аппаратта жыйын өткөзүп, анан кийин аппараттын жетекчиси менен аппараттын орун басары кетти. Туурабы? Мурдагы. Кечээ аппараттын замы арыз жазып, коррупцияга шектенип, аны иштен алышты. Мына караңыздар, бул аппаратта иштеп аткан, бул Кыргызстандын эң маалыматы, кагаздары, бүт келген маалыматтар, бүт келген кагаздар ушу аппарат келет. Кандай аппараттан сапаттуу ушу кагаздар чыкса, токтомдор чыкса, ошондой сапаттуу иштер болот. Ушул жерде, бул жерде мен айткым келет, аппараттын негизги система, өкмөттүн система туура эмес багытта иштешет да. Жарандык коомду, бүгүнкү күндө жарандык коом абдан күчтүү. Бүгүнкү күндө жарандык коомду алар эч эске албайчат. Токтомду кабыл алып атканда жарандык коомду бул бетке отургузуп, аларды угуш керек. Бейөкмөттөр болобу, медиктер болобу, мугалимдер болобу, отургузуш керек жанында. 10 адам, 20 адам отургузуп алып, бул жерде өкмөттү отуруп, кегиле мына токтом. Кандай кылабыз? Эгерде чын айтканда мына сот укук реформа боюнча тиги канча деген сындашты тиги эксперттерге. А бирок эксперт абдан көп иштерди жасашты. Бүгүнкү күндө азыр сүрүп аткан өкмөт эмес, мен өткөндө фракцияда жыйында биз аларды уктук. Ошо эксперттер жылдырып атат. Тезирээк мыйзам долбоорлор иштеп чыгайлы, тезирээк кабыл алгыла деп, мына өкмөттүн мүчөсү эмес, өкмөттүн аппараты иштеген эмес, эксперттер жарандык коом. Ошон үчүн мен бүгүнкү күндө айтканым ой, министерство бүгүнкү күндө эскичи түшүнүк болуп калды министерство. Жарандык коомду министерство алып келип койсоң, аны жарандык коом коюп койсоң, министерстводон жок эле. Ошо жарандык коом ал жакшынакай сапаттуу кагазын иштеп берет, көз карашты стратегияны түзүп берет. Мына ошол окшогон нерселерди иштер болбой атат да. Баягы эле чиновничий иштер. Бир мисал айтып берейин. Биз Кыргыз сүт деген долбоор иштеп чыктык. Ошону өкмөткө сунуштап бердик. Өкмөт аны алды. 7 ай кармап, 7 ай ал сунушубуз Кыргыз сүт боюнча. Мына Чүй областында, Иссыкүл, Талас областында абдан сонун долбоор боюнча. 7 ай кармап, 7 айдан кийин кандай чечим чыгарып атат? Айыл чарба министрлигин берип атат. Сиздер ошол маселе боюнча жумушчу топ түзгүлө деп атат. Жумушчу топ эле. Крим чөйрөнүн азыркы саясатка таасири кандай азыр? Мен билбейм, мен мисалы мен саясатка мен аны сезген жокмун, көргөн жокмун. Ачык айткандачы, мага келип Крим мындай сүйлөйсүң, тиги кыласың, бул кыласың деп мындай байкаган жок. Бирок кечеги эки жолу бизнесмендердин өлтүрүү боюнча ал жерде ичинде мындай коңгуроо бар. Биздин бизнесмендердин, жөнөкөй жарандардын коопсуздугун абдан терең карап чыгыш керекпиз. Мен билбейм кимдер алар, кандай эмне, кайсы жагдай менен ушундай тиги кылмыш жасашты. Бирок мындай коркунуч бар. Эми акыркы жана Ширин Айтматованын иликтөөсүнө келсек да, ошол тегирменчи депутаттардын лоббиси менен мыйзам өтүп, бюджет миллиарддардан кургалды деп айтты. Анан сиз ошондо дароо эле ошол Ширин Айтматова андан көрөк атасынын уй музейин карап алсын дедиңиз. Анан кайра парламентте ал музейди биз эле каралык деп өкмөткө кайрылуу жасадыңыз да. Анан сиз аябай тажрыйбалуу саясатчысыз го. Бул кадамыңызды мен мындай балким эмоцияга алдыргандыкпы, кандай деп ойлойсуз? Эми ал кезде мен самолеттон түшүп, телефон чалып калышты. Чындыгында айтканда суроо берилип калды ушундай, тиги даже видеону да көргөн жокмун да, тиги Ширин Айтматованчы. Ошол кезде ушундай мафия, анан кийин тиги деп калды да мен дарегимечи. Ошондо эмоция менен мен биринчи мен анын тарыхында айтып кетем, ушундай айтып койдум да. Эми ал эмоция менен айтылды деп айтсам болот, бирок анын чындыгы дагы бар. Анткени бул мен сентябрдын аягында мен бердим баягы. А сентябрдын башында мен Элдияр менен учурашкам. Элдияр мени чакырып,
байке отурайлык деп анан отурдук, аябай көп сүйлөштүк. Анан кийин музей боюнча өзү айтып калды. Бактыр Кеш, бул музей бюджеттин эсебинен каржыланбайт. Анткени ал биздин менчик, ал мамлекеттин менчиги эмес. Ал менчик ошого биздин тиги чатыры суу өтүп атат, тиги полдун астынан суу өтүп атат, заң басып атат дегенде, анан кийин мен сурап калдым, эмне үчүн тиги биз ушул атактуу биздин Чыңгыз Айтматов ушундай мамлекет эсебинен ушу күнгө чейин эмне үчүн каржыланган жок деп. Анан мен ушуну айтканда мен командировкага кетип калдым, анан самолеттен түшкөн, ошол болуп атпайбы? Аны мен айтыш керек элем мурда. Эми ал баягы балким ойлонуп калышты, аны актануу боюнча дегенде. Эми актануу деп мен айта албайм. Бирок мен өзүм вазифаны Элдиярдын суранышын мен аны аткардым. Бүгүнкү күндө аны биз азыр карап атабыз, кайсы жол менен биз аны каржылап бере алабыз. Аны мындай айткандай бир мындай разовый каржылоо эмес, жыл сайын аны мындай көзөмөлгө алыш керек деген норманы азыр киргизип атабыз. Ошо аракет жасап атабыз. Бирок бюджет, сиздер жакшы билесиңер, бюджет жеке менчик имаратка каржылаганга укугу жок. Ошол жагынан биз дагы кайсы жол менен барабыз деп мыйзам бузбаш үчүн. Мына ошону жыл сайын кандай бир акча бөлүнүш керек деп айтылган. Анан кийин экинчи маселе Шерин Айтматова ал баягы туура эмес, ага жалган маалыматтар бергендин негизинде анан чыкты да. Анткени ошол жылдан баштап 2015 баягы мыйзам киргенден кийин, мыйзам кирсе дагы анын эч кандай таасири боло алган жок. Мен адис катары. Бу бир. Экинчиси бүгүнкү күндө мына ошол мыйзам жок болуп, түшүнбөстүктөр болуп, бүгүнкү күндө мына ундун баасы эмне болду? Кымбаттап атат. Анткени эмне үчүн? Анткени бүгүнкү күндө казактын компаниялары ундун баасын, ундун сапатын, ундун көлөмүн алар баары көзөмөлдөп атат. Дагы кошумча ун эмес, жем дагы көзөмөлдөп атат. Жемден сырткары комбикорм, бүт ушул макарон, башка баягы ундан чыккан азыктардын баардыгын ушулар көзөмөлдөп атат. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын бир компаниясы көзөмөлдөбөйт Кыргызстанда. Мына азык-түлүктүн коопсуздугу каякта? Бүгүнкү күндө бир да компанияларды мен кече мындай эски коллегалардан звонок этип сурап чыктым да, ушундай сөз болуп атат. Мен чын айтсам мен көптөн бери киришкен жокмун, мен ал кызыгым жок. Бирок сурап чыктым, ундун баасы чын эле кымбаттады. Эмне себеби эмнеден? Көлөмүңөр барбы? Бирөө дагы айтты, бизде 1000 тонна будайыбыз бар деп айта алган жок. Бүгүнкү акыбал ушул. Анан бизди мафия деп айтты. Ушул мафия. Бүгүн Кыргызстанды көзөмөлдөп атса. Эртең мен сиздерге айтып коеюн. Эгерде бүгүн 1300, 1400, түштүктө 1500 болуп аткан болсо, мындай акыбал менен январь-февраль дайыма көтөрүлөт будайлардын баасы. Анда 2000ге барып калышы мүмкүн. Мен да сурадым кече, октябрдын 15-20-ларында 1800 чыгып кетти рошто. Сиздер бул жерден туура жыйынтык кылыш керексиңер. Ким туура эмес болгон. Ошол эле учурда Мухаммедкалый Абылгазиев биринчи вице-премьер болуп турганда, ошол депутаттар лобби кылган мыйзамдардын айынан бюджетке 6 миллиард доллар түшпөй калганын айткан жайы бар да. Анда ошол өкмөт мүчөсү ал кезде эмне жөнүндө айтты эле? Негизи эле жогорку кеңеште лобби жок деп айтканга бизди ишендире албайсызго, негизи болобу? Эми кайсы лобби боюнча мен айтканын мен билбейм, бирок мында бизди баягы лобби деп айтпадыбы? Мында айткандай, анын демилгечи биз болгон эмеспиз, өкмөт болгон. Ошол кезде ошол тармакты сактап калайлык деп киргизген, ал өттү, ошол мыйзам да сакталган жок. Сакталбай койду ошол тармакты. Ал бүттү, кыйроодо ал тармак. Абылгазиев ушу первый вице болгондо анда конкретно айтпай, депутаттардын атын айтпаса дагы, кайсы мыйзамдар лобби болду деп айтыш керек эле да, 6 миллиард. Бүгүнкү күндө эгерде мурда бир жылда 650 миллион сом биздин кыргызстандыктар өндүрүүчүлөр төлөгөн болсо, бүгүнкү күндө биздин кыргызстандыктар
30 же 40 миллион сомго да жетпеген төлөп атышам да. Жок. Ошон үчүн кайсыл тармакты лобби кылган мен ачыгын билбейм. Анткени өзү дагы балким ал терең мындай изилдеген эмес, ага ушул айтып коюшту лобби деп, анан кийин ким күнөөлүү тиги деген парламент күнөөлүү. Эгерде парламент күнөө деп анын астына сен терең изилде да, кайсы мыйзам, ким аны демилгечи болгон, ушуну айтыш керек эле да. Сиз фейктар менен күрөшүү жолдорунда сунуштап жүргөн кишисиз. Анан алдыдагы шайлоо келатат. Ошол шайлоодо соц тармактын, ошол эле троллдордун орду кандай болот? Балким сиз дагы армия даярдап аткан жоксузбу? Ким кандай чабуул кылса сиз деле ошого даярдасыз. Мен бир нерсени айткым келет. Бул жерде фейктер деле эмес, бул жерде мен мындай прессаларды эле көрүп атабыз да, кара пиар кылып атканын да. Мен сиздер аркылуу мен мындай кайрылгым келет да. Эгерде сиздер бирөөгө чабуул жасаңар, анда дайыма күткүлө бул беттен дагы, бул жактан дагы кандайдыр жооп болот. Жоопту ар кандай болот. Сотко берилет же анын ишмердүүлүгүнө биз деле сын айтабыз да. Сооронбай Жээнбеков менен мамилеңиз кандай? Жана президенттин аткарып аткан иштерине азыр кандай баа бересиз? Эми мамилем биз эми лидер фракция президент катары биз дайым мындай чакырганда учурашып, мамлекет деңгээлинде маселелер болгондо бизге айтат, биз айтабыз. Бүгүнкү күндө биздин коңшу мамлекеттер менен мындай мамиле жасалды. Россия мамлекети менен, Казакстан мамлекети менен, Өзбекстан мамлекети менен. Бүгүнкү күндө мына сиз байкасаңыз, сабырдуулук менен канча дагы сын айтса, мындай реакция кылган жок. Өзүнүн сабырдуулугу менен ушу элди биримдикке, элдин ынтымакка ошол чакырган мен дагы ушул кубандырат да. Маегизди жыйынтыктап жатып, сиз өткөндө депутаттардан эл тажап калганын, мөөнөттү 2-3 жылга кыскартуу керек балким деген сунуштарды айттыңыз. Өзүңүз саясаттан тажайсызбы? Кой ушул бизнесим эле кылайын, кетип калайын деген учурлар болобу? Жана буга эмне себеп болушу мүмкүн? Сиздер мени ойлойсуңар, мен бизнесмен деп ойлойсуңар, мен бизнесмен эмесмин. Мен мамлекетчил адаммын. Мен түнү күнү мамлекет жөнүндө, эл жөнүндө ойлоном. Силер ойлобогула, тиги чындыгын айтканда мен бир учурларда өзүм балдарымды эле көрбөй калам. Балким да сиздер көрүнбөйт, а башка жерлерде канча адамдар келет, аларга жардам берүү. Анын баардыгын сиздерге тизмектеп бербейсиң да. Анткени мен эми азыр жашым дагы жаш эле. Ошон үчүн мен керекмин деп эсептейм мамлекетке. Өзүм дагы билимим дагы, тажрыйбам дагы бергенге мен даярмын. Мен бүгүнкү күндө дагы тажрыйбаны топтогонго дагы аракет жасап атам. Башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын окуп атам. Мына Түштүк Кореянын өлкөсүн абдан мындай азыр окуп чыктым. Сингапур кандай? Сингапурда ачык айтканда биринчи көтөрүлгөн буларда диктатура болгон. Абдан катуу диктатура болгон. Мыйзамдын диктатурасы. Доско карабай мыйзам үстүндө болот деп ошол жерде абдан ушундан кеткен. Мына ошого окшогон маселелер абдан мени көп ойлондурат да. Биздин мамлекетибиз дагы өнүккөн мамлекеттердин бирине барыш керек. Реформалар жүргүзүш керек. Дайыма реформа дайым болуп туруш керек. Дайыма, күн сайын, саат сайын реформа жөнүндө ойлонуп туруш керекпиз да. Ошон үчүн мен баягы айтканым, баягы мөөнөттөр боюнча. Мисалы мына жаңы конституция боюнча президенттин мөөнөтүн 6 жылга бир жолу эле да. Эмне үчүн анда коюлган, билесизби? Президенттер тезирээк алмашсын, жаңы жүз келсин деген ойдобуз да. Парламентте дагы ошол балким 5 жыл бул көбүрөөк, балким 4 жыл коюлуп, анан кийин мен комментарий анча-мынча окуп калдым. Бюджеттин акчасы кетет экен, тигиндей
эми бюджеттин акчасы аны парламент тиги партиялар аркылуу десе жасаса болот шайлоону. Анан бюджет парламент тиги акчасы кетет деп тигиндей аны парламенттин бюджетин да кыскартканга да болот, жасаш керек. Ал жерде негизги идея жаңы парламент баары бул жаңы ой менен келет. Ошол эле мисалы сиздер ойлогула баягы азыркы парламент кайра 700 келбейт. Көп болсо 30% эле келет. 70% жаңы эл. Бул табият ушундай көрүнүп турат. Жаңы адамдар азыраак келет. Эски адамдар азыраак келет. Ошон үчүн баягы жаңы жүздөр келип турсун деген, тезирээк алмашсын деген ойдо. Анан биз тиги 500-600 миллиондон аяп, анан дагы эле 1 жыл, 2 жыл дагы ошол турбай жаңы парламент алып келе берсе, жаңы дагы жүздөр келет. Биз баягы айтып атпайбызбы биз? Азыр милдеттүү түрдө балким врачтарды, мугалимдерди алып келиш керекпиз. Милдеттүү түрдө. Сиздерди, аял кишилерди алып келип атпайбызбы милдеттүү түрдө, ар бир 4-чү адам болуп. Мына ошогон мөөнөтү мен ушундай айтканмын да. Бирок аны конституция негизинде өзгөртүшүп, азыр биз мыйзаманы киргизе албайбыз. Аны конституция өзгөртүп, референдум аркылуу же 20 жылдан кийин бизге укук берилет парламентке. Алар өзгөртө. Бирок ал боюнча ойлош керек. Анткени мына Россияда кече эле алар 5 жылга өтүштү парламент. Мурда алар 4 жыл болчу. Башка мисалы Америкада парламент шайлангандан кийин, мисалы 2,5 жыл же 3 жыл иштегенден кийин, алар 4 жылга, тиги 2 жыл иштегенден кийин ошол округтан башка депутаты келип атат. Алмашат алар. Балким бизде дагы ушундай 2,5 жылдан кийин биз балким алмашабыз. Азыр жаңы сиз менен чогуу туруп жаңы идея чыгып калды. Балким мына азыр 5 жылга шайланабыз, 2,5 жылда балким алмашабыз. Бакыт мырза, жана сөз арасын унутуп кеттим. Азыр Масалиев менен Акаев сунуштап атпайбы? Талапкерлердин да тизмеси ачык болуп, шайлоочулар тандай алсын деп. Ушул норманы колдойсузбу сиз? Абдан жакшы норма болду. Ошол жерде баягы көп тиги айтып атпайбы, лидер партиялар чечет деп. Лидер партия өзү неге уюштуруучу адам. Ушул уюштуруучу адам ушул тажрыйбаны билип уюштуруп алып келди. Канча деген партиялар келгиси келип атат. Бирок уюштура албай коюшту. Биз мына 2015 жылы биргебиз деп айтып аттык, анан баардыгы бизден коркушту, өтө албайт депчи. Бирок биз уюштурдук. Жаңы идея менен чыктык. Жаңы ой менен, жаңы балдар менен, эми көбүнчө. Анан кийин ушул идея менен чыгып, авторитет менен өтүп чыктык да. Ошон үчүн бул жерде баягы ошондо да тизмени түзүп атканда да балдарга бергенбиз. Мына сиздер тизмени түзгүлө. Анан кийин полицет коелук. Анан кийин съездин бекителик деп ушуну бекитчет бир лидер партия. Эми бул жерде азыр ар бир талапкерге добуш берсе, ал жерде мыйзам чегинде такталып калат да. 25 адам өттүбүз, 25 адам рейтинг менен өтөт да отурат. Ал билет. Азыр депутаттык креслонун баасы тууралуу ачык эле айтып калышпадыбы? Анан сиз айттыңыз жана шайлоодо деле ошол кадыр бар, ошол кишилер, ошол башка ресурстарды айтып атасыз да, финанс ресурстарын айтпай атасыз. Финанс ресурстары бул жолу деле чечеби? Чечет. Мен сизге мандаттын баасын айткан эмесмин. Мен мындай айтып коеюн. Мен бир саясатчыларды көрүп атам. 5 миллион күрөө боюнча да сөздөр айтып атат да. Эгерде партия 5 миллион күрөөнү кое албаса, анда ал парламенттен өтпөйт. Ачык сөз. Мына мен сиздерге айтып коеюн. Парламент өсүш үчүн пиар жакшы кылыш керек. Элге сенин өзүң программаны жеткизиш үчүн сиздер аркылуу жеткизе аласың. Ар бир адамга барып бара албайсың сен. Пиарды алыш үчүн сиздерди окшогон сиздер менен договор түзүш керек. Акча төлөш керек, бензин төлөш керек, айлык төлөш керек, аренда төлөш керек, светин төлөш керек, машинанын арендасын төлөш керек, агитаторлорду алыш керек. Ошонун баардыгы бул иш да. Ал эмне? Ал баары акча. Бүгүнкү күндө эл дагы ошону баягы шайлоону ал дагы бир киреше булагы деп көрүп калышты азыр. Ошол жерде иштеп алайлык. Анча ага төлөсөң азыр кымылдабайт. Азыр интернетте дагы төлөп калыш керек да. Азыр мына сиздер жакшы билесиңер. Азыр реклама коюш үчүн реклама төлөш керек. Таргетирование, мисалы, Нарын районго жасайм десең, ага Нарын район коесуң, туурабы? Исикөлсө Исикөл коесуң. Ал дагы акча да.
Ошон үчүн бул жерде уюштуруучу жагына абдан көп акча кетет, телевидение абдан көп акча кетет. Анткени телевидение азыркы учурда соцсеттер абдан көп акча талап кылат да, көп акча кылат. Ошого бул жерге акча көп керек. Аны кандай уюштурса болот? Аны кандидаттардын акча баягы взносторду тиги мыйзам чегинде азыр бүгүнкү күндө бир адам канча 500 миңби? Ушу 500 миң төлөш керек. Анан кийин компанияларды издеш керек. Компаниялар алар сага бериш керек, баягы спонсорский помощь катары. Мына ушинтип топ тиги уюштурбасаң, анткени кийинки уюштуруу маселелерди сен уюштура албайсың. Анан бир нерсени туура түшүнүш керек да. Канча көп акча деле топтосоң дагы, эгерде урнага сен үчүн добушуң түшпөсө, сен парламентке өтпөйсүң. Ооба, балким кыйын болосуң, балким сенде акчаң көп болот, балким тиги болот. Эгер адамдын жүрөгүн албасаң, эгер адамдын мындай өз ыктыяры менен келип добушун бербесе, өтпөйсүң парламентке. Бакыт мырза, бүгүн биздин сунушубузду четке какпай, маектешүүгө макул болгонуңуз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик. Рахмат, сиздерге дагы.